Менин атым Айсулуу. Мен 1950-жылы Ысык Көл областында төрөлгөм. 2000-жылы Ыйсага келдим. Мен 5 жашка чыкканда атам дүйнөдөн кайтып, апам 4 бала менен жалгыз калды. Ал убакта жесир аял балдарын бага албагандыктан балдар үйүнө берсе боло турган. Ошентип, эним экөөбүз балдар үйүндө жашап калдык. Иним ал жактан качып кетти. Ал эми мен 8 жашымдан баштап ошол жерде чоңойдум. Апам кээде мага келип турчу. Ошондуктан мен аны таанычумун. Ал жакта ата-энесинен ажырап калган немец жана орус улутундагы балдар көп болчу. Балдар үйүндө бизди Кудай жок деп окутушчу. Ленин биз үчүн Кудай эле. Ошентсе да кээ бир балдар машаякчы эле. Мен өзүмдү мусулманмын деп эсептеген эмесмин. Жөн гана ким экенимди билгим келген. Күчтүү кыз болгондуктан мен эч кимден корккон эмесмин. Атөгөл балдар да мага баш ийип турушар эле. Биз Ыйсага ишенген балдарды шылдыңдап, аларды сабап турчубуз. Мен 12 жашка чыкканымда бир жаман окуя болду. Декабрь айында бир топ балдар мешти тегеректеп, жылынып отурганбыз. Бир кыз чакадагы майды мештин оозун ачып куюп жатып, капысынан майды менин үстүмө төгүп алды. Мага от жабылып, күйө баштадым. Сыртка чыгууга жол издеп, үйдүн ичинде ары-бери айланып жаттым. Акыры сыртка чыгып, арыктагы сууга жата калдым. Бирок денемдин баары күйүп калган эле. Ооруканада дарыгерлер бутумду кесебиз деп жатышканда, досумдун жардамы менен качып кеттим. Апам мени таап, айылдагы үйгө алып барды. Күндөн күнгө бутум начарлап, анын үстүнө сасып да жатты. Молдо бутума шак-шак коюп, таңып салды. Бирок бутум сыздап ооруп, мен өлүп кала тургандай сездим. Бир күнү бир аял келип, өзгөчө дарылоонун жолун айтты. Апам тоого ал аял айткан нерселерди алып келүүгө кетти. Ал бир жума келбегендиктен ага сарсанаа боло баштадым. Кара жолтой, апабызга түйшүк тартырып жатасың, деп эжелерим мени апам жокто сабап коюшчу. Апам дарылоого керектүү нерселердин баарын алып келип, мен айыга баштадым. Бир жыл окуудан калдым. Бирок аман соо калганыма абдан кубандым. Мектепти бүтүп, жогорку окуу жайга тапшырдым. Кийинчерээк турмушка чыгып, балалуу болдум. Ошол жылдары бизде көп кыйынчылыктар болду. Күйөөм бир мафияда абройлуу адам болуп жүрүп, 20 жылдан ашык түрмөдө отуруп чыкты. Эң улуу кызым 4-класста окуп жатканда сууга чөгүп кайтыш болду. Кийин бир балам жана бир кызым да көз жумушту. Ошентсе да Кудай жөнүндө көп деле изденген жокмун. 1984-жылы жол кырсыкка кабылып, белимди сындырып алдым. Ооруканада дарыланып жатканда картаны карап, болочокту жана суроолорго жооп берген бир орус аялды кезиктирдим. Мен да үйрөнүп алдым. Элдер мага жардам сурап келе башташты. Картанын жардамы менен мен күйөөмдүн кайсы жерде, эмне кылып жатканын билип койчумун. Ошондуктан ал бир жака баруудан коркор эле. Аялдар көбүнчө жолдоштору кайсы жакта жүргөнүн билгилер келишчү. Мен аларды таап, кылдаттык менен айтып берер элем. Күйөөлөрүм муну жактырбай, мени токтотуңуз дешер эле. Көпчүлүк адамдар бир нерсени таап бер деп келишип, жакшы төлөп беришчү. Мен өзүмдүн балдарыма төлгө салуудан коркчумун. Жаман белги чыгып калса, эмне кылам деп коркор элем. Мен кызымдын сууга чөгүп өлөөрүн жана баламдын өлүмүн бул окуялар болоордон мурун эле көргөм. Балам бул дүйнөдөн кайтканда, мен карта менен төлгө ачууну токтоттум. Бир күнү жолдошум менен балам үйдөн бир жакка чыгып кетишкен боюнча көп убакытка жок болуп кетишти. Мен уктай албай, алардан кабатыр болуп жаттым. Итибиз себеби жок үрүп жатты. Мен үйгө кирип чыгып, эмне кыларымды билбей жаттым. Ыйсага ишенген кошунам бар эле. Ал эмне үчүн ары-бери басып, тынчсызданып жатканымды сураганда, мен жүрөгүмдө тынчтык болбой жатканын айттым. Ал мага сыйын деп кеңеш берди. Мен болсо, кимге сыйынышым керек? Мен көптөн бери эле Кудайга сыйынып келе жатам. А сенин Кудайың ким деп сурадым. Ал менин өлүк Кудайга сыйынып жүргөнүмдү, мен Ыйсага, тирүү Кудайга сыйынышым керектигин айтты. Анын сөздөрү кулагыма жаңырып, мен өзүмдү жоготуп, иттеримди сабап кирдим. Андан кийин өзүмдү алаксытыш үчүн базарга кеттим. Токмокто жашаган кызыма базардан жолугуп калдым. Анын көздөрү кып-кызыл болуп калган экен. Күйөөң менен уруштуңбу деп сурасам, жок деп жооп берди. Мен андан кайра, мүмкүн кайненең менендир, же эниңе бир нерсе болду деп дагы сурадым. Ал үйгө баралы, ошондо баарын айтып берем деди. Ушул жерден айт, же болбосо мен базардан кетпейм деп туруп алдым. Ал мага балам жол кырсыкка учурап, бирок тирүү экенин,
эки буту сынганын айтты. Ал мага баламдын абдан оор абалда экенин айткысы келген жок. Биз Бишкекке ооруканага келдик. Дарыгерлер уулуңуз жашай албайт, абалы абдан оор деп айтышты. Дарыгерлер аны көрүүдөн баш тартышып, эмне үчүн тез жардам бизге өлүк баланы алып келишти деп нааразы болуп жатышкан экен. Бирок дарыгерлер жолдошумдун көп жыл түрмөдө отуруп чыкканын билишип, эгер кандайдыр бир иш чара көрбөсөк, бизди бир нерсе кылат деп коркуп жатышты. Башкы дарыгер: мен 65 жаштамын жана медицина тармагында 25 жылдан ашык иштеп келем. Мындай кокусуктан тирүү калган адамды көрө элекмин. Балаңызга 3 күн жашоо берип, кармап тура алам. Андан башка колуман эч нерсе келбейт. Кудай гана жардам бере алат деп айтты. Мен чөгөлөп, Ыйсадан баламды тирүү алып калуусун сурандым. Мен эсимен таанып, атөгүл күйөө балама чалып, Света деген тууганыбызды табышын сурандым. Мен Светанын Ыйса Машаякка ишенгенин укканда, ал менен мамилемди үзгөн элем. Бирок мына ошол убакытта Кудай мени ага алып барды. Светадан эмне кылышым керектигин сурасам, ал сыйынуу керектигин айтты. Кантип десем, Кудайга жүрөгүңдө эмне болсо ошону айт деп мага үйрөттү. Мен Теңирге: эгер баламды тирүү алып калсаң, сенин бар экениңе ишенем. Эгер балам жашап калса, сага үй бүлөм менен кызмат кылабыз деп ант бердим. Биз ыйлап да жаттык, сыйынып да жаттык. Ыйсанын аты кулагымда жаңырып турду. Аңгыча менин жүрөгүмдө тынчтык пайда болду. Ал эмес, мен баламдын ооруканада экенин да унутуп койдум. Эртеси да балам тирүү экен. Мен баламдын көзүн ачышын күтүп, ар күнү Ыйсага сыйынып жаттым. Ошентип 13 күндөн кийин балам реанимациядан чыкты. Балама кирүүгө дарыгерлер уруксат беришип, мен балам жаткан бөлмөгө кирдим. Балам абдан оор абалда болгондуктан мен аны тааный албай калдым. Ал мени апа деп чакырганда гана ал менин балам экенине ынандым. Анын баш сөөгү, жаагы сынып, кыйшайып калган экен. Мен анын абалын көрүп коркуп кеткендиктен мурдум канай баштады. Дарыгер мага ыйлап, баламды капа кылбаш керек экенин түшүндүрдү. Мен Ыйсадан тынч болууга күч сурадым. Жана заматта менин жашым токтоду. Күндөр өтө берди. Балам уктагандан кийин асманды карап алып, ар түнү Ыйсага сыйынат элем. Света келип, Ыйсага ишенген машаякчылардын баары сыйынып жатканын айтты. Ал балдак менен баса баштаган күнү дарыгер аны өөп, кайра төрөлдүң деп айткан эле. Балам, мен эмне ушунча катуу оорудумбу деп сураганда, Кудайдын ырайымы аркылуу гана тирүү калдың деп жооп бердим. Балам көзгүдөн өзүн көргөндө, жашабайм деп 4-кабаттан кабаттан секирүүгө аракет кылды. Мен Кудайдан аны тынч жана токтоо кыла көр деп жалындым. Дарыгерлер уулумдун эч качан балалуу боло албай тургандыгын айтышкан эле. Мен Ыйсадан аны айыктыра көр деп сурандым. Кудай мага акырындап жооп берип жатты. Мен жолдошума тирүү Кудай бар экенин, анын аркасынан балабыз тирүү калганын айттым. Ошентип экөөбүз тең Ыйсаны кабыл алдык. Жана менин күйөөм тирүү Кудай бар экенин, анын аты Ыйса экенин баарына айтып жатты. Баламды сүзүп кеткен адам соттолгон да жок. Бизге да эч нерсе төлөп берген жок. Мен аны кечирип, Кудай өзү таразылайт деп тим койдум. Баламдын айыгышы оор болсо да, акырындап сакайып бара жатты. Биз болсо сыйынып жүрдүк. Анан ал сүйлөшкөн кызына үйлөнүп, азыр алардын 3 баласы бар. Биз адамдар өзүбүздүн аракетибиз менен эле жашап өтөбүз деп ойлойбуз. Бирок Ыйса Машаяк бизди сактап жүргөнүн билбейбиз. Мен адамдарга Ыйса жерге адам болуп келген, ошол үчүн адамдарды жакшы түшүнөт деп айта алам. Ыйса эң күчтүү жана баарын жасай алат. Ыйса кудуреттүү жана анын колунан баардыгы келет. Мына, мен Ыйсага кайрылганда зор керемет жасады. Кудай мээримдүү.